Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районундагы айрым кичи мал чарбалары Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан колдоо тапты. Бул долбоорду 3 компания алып барып, анын алкагында чарбалар сүт сааган жабдыктарды насыяга алышты. Фермерлердин билдирүүсүндө бул долбоор алар үчүн сүт өндүрүүдө ылайыктуу шарттарды түзүп, биринчиден экологиялык жактан таза продукция алууну камсыздап жатат. Бул багытта аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбектин материалы. Ак-Суу районунун Курбу айылдыктардын негизги киреше бөлүгү жалаң мал чарбасы менен байланышкан. Шария апа акыркы 30 жылдан ашуун убакыттан бери таң эрте туруп 10 чакты уйду кол менен саачу. Баары көндүм жумуш эле. Бирок кыштын суугунда, жаан-чачындын учурунда кыйынчылык көп эле болчу. Эми бул кыйынчылыктар артта калды. Себеби уулу уй сааган жабдык алып келип, келинчегинин дагы апасынын дагы түйшүгүн жеңилдетти. Ырысын көтүк кийгенибиз колубузду муздак суга салып, аябай кыйынчылыктарды көп тарткан. Мен көп саадым. Көп жыл, 30 жыл уй саадым балам. Мунун жардамы чоң эле. Муну деген кечке сайт электеме. Аппараттар лизингке алганбыз 1 жыл мөөнөт менен. BT Innovations компаниясы аркылуу ошолордун көмөгү менен азыркы убакта биринчи тепкичинде 30% төлөгөнбүз. Калган сумманы ар бир айга бөлүп берген. Мындай кичи чарбалардан азыр айылдагы 6сы ушундай жабдыктарга ээ болду. Жабдыктардын иштөөсүн компаниянын өкүлдөрү жеринде түшүндүрүп берип жүрүшөт. Чарба ээлерине буга чейин окутуу иштери да жүргөн. Эме менен саагандан бери уйлардын эмчектери жакшы болуп калды. Кесилгени аз, мурун эмчектери кесилип эле эметип атчы. Азыр мына ошо адистер келип, өздөрүнүн кеңештерин берип, аппаратты кандай жакшы түшүнбөгөн жерлерди түшүндүрүп берип эме кылып атышат. Белгилей кетсек, Ысык-Көл облусу боюнча жалпы 200 миңден ашык мындай майда чарбалар бар. Алардын 99%-ында сүт өндүргөндө жалаң кол күчү жумшалат. Эгерде долбоор ийгиликтүү уланып кетсе, башка айылдардын, райондордун фермерлерине дагы ушундай жабдыктарды жеткирүү пландалууда. По результатам этого проекта мы будем смотреть, посмотрим, как... Биз бул долбоордун жыйынтыгына карайбыз. Жакшы болсо башка аймактарда да иштөөгө даярбыз. Сүт сааган жабдыктарды алабыз дегендер болсо, аларды каржылоого даярбыз. Бул долбоордун алкагында жабдыктарды эле алып бербей, сүт кабыл алуучу жайларды да ачсак дейбиз. Ал жерлерде бардык шарттар каралат. Бул каржылоо иштерин BT Innovation Financial компаниясы жүргүзөт. Бул компания болсо өз кезегинде каржылоону Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан алган. Биз учурда лизингке жабдыктарды бере баштадык. Эске сала кетсек, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду жалпысынан 770 долбоорду колдогон, анын ичинен 739 долбоору кичи жана орто бизнести колдоо багыты болду. Буга $249 миллион жумшалды. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Коомдук, Биринчи канал, Ысык-Көл облусу.